Борбордук аппараттан келген буйруктун негизинде Кадамжай аймагындагы замандаш партиянын мүчөлөрү основной демилгелүү топ ошолор бүгүнкү күндө азыр Марказ айыл өкмөтүнүн согуш ардагерлеринин эстеликтерин актап краскалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Иштеп аткандар бардыгы замандаш партиянын мүчөлөрү. Ушундай пландарды biz erken Kadamjay şaharında Orozbekov айыл өкмөттөрүндө дагы пландаштырганбыз. Иш планга киргизгенбиз. Кудай буйруса 15 апрелге чейин районда жерлерде, субботниктерде ошо партиянын демилгечилери, мүчөлөрү уюштуруп иш-чара өткөзмөкчүбүз. Бүгүн дагы элдин маанайы жакшы. Актап краскалоо иштери аягына чыгып калды. Партиянын мүчөлөрү өтө активный катышып, субботниктердин коомдук иштердин эң бир орчундуу эмеси деп эсептейбиз. Ушул айдын акырына чейин район боюнча бүт айыл өкмөттөрүндө аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ар жолдордун боюн тазалап, анча-мынча арчаларды эгип, кот көндүрүү иштерин жүргүзүп, эстеликтердин аянттарын порядкалап, актап краскалоо иштери жакшы жүрөт деген ойдомун. Бүтүн өлкөбүздө болгондой эле биздин айыл өкмөтүнүн аймагында дагы көктөндүрүүнүн жана айлана чөйрөнү санитардык жактан тазалоонун 3 айлыгы жарыяланган. Ошонун негизинде ар ишемби күндөрү айыл аймагынын бардык айылдарында, коомдук жайларда, социалдык объекттерде ишембиликтерди өткөрүп жатабыз. Мына бүгүн ушул ишембиликтердин биринде турабыз. Замандаш современник партиясы өздөрүнүн жергиликтүү штабы демилге көтөрүп, мүчөлөрү келип, мына Улуу Орто кемегендик согуштун катышуучуларына курман болгондорго арналган эстеликти капиталдык ремонттоп, тазалап айлана чөйрөсүн. Ошону сырдап, бояп, ушунун оңдо беребиз деп демилге көтөрүшүп иштешип жатат. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилери Замандаш современник партиясынын жергиликтүү комитет башчыларына, жергиликтүү мүчөлөрдүн бардыгына учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн мана Марказ айыл өкмөтүнүн тургундары
Şuşul eselikte ata-enelerimiz jakkan, ata-enelerimiz eskerip şu 70 yıllık jubiley üçün özürü Sputnik uyuşturup Zamandaş Partiyasının müçöleri toplanıp demilge kötörüp bardık çıkımdardı özüzden teylep şu hökümetli tögi estelikti ke salımımızı koşup Kuda kalasa şu ata-enelerimiz arbayları koldaсын şulardın jayı jannattan bolsun daim şu eli jurtubuz tinçlikta bolsun densoğluklar çiң bolsun ойлогон ой тилеген максатыга жетсин өкмөтүбүз дагы алдыңкы өкмөттөрдүн катарына жетишиге каалайм.